Немис баяндамачысы Катарда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта марокколук оюнчулардын футболдон соң апаларын кучактап өпкөнүнө, ар бир оюндан кийин сажда кылып жатканына көңүл бурду. Бизде батыш коомунда бекем үй бүлөлүк байланышты көрбөй калдык. Үй бүлө концепциясы жок болуп баратат. Биз футболдон кийин модельдерди же дос кыздарын өп жаткан футболчуларды көрөбүз. Ошол эле маалда алардын ата-энелери карылар үйүндө болушат. Марокколуктардын жеңиштеринде үй бүлөнүн руханий колдоосу чоң роль ойноду. Биз болсо ЛГБТны колдоо үчүн келип, оозубузду алаканыбыз менен жапканга мажбур болдук. Биз марокколуктарды футбол ойногонго үйрөттүк. Алар бизден озуп кетишти. Эми алардан адеп ахлак, үй бүлөлүк баалуулуктарды үйрөнүшүбүз керек. Ошондо качандыр бир кезде биздин оюнчулар да ата-энелеринин маңдайынан өп жатканына күбө болуп каларбыз. Маалымат Каттабек Шамшиев Facebook баракчасынан алынды.